Мен азыр мындай айтып кетет элем да, мына өкмөттөгү азыр өкмөт башчы дагы өзүнүн оюн айтты, мына кадрдык алмашууда дагы. Анан негизги мен белгилеп айтып кетейин дегеним, бул маселени мен мына декабрь айында да бир жарым ай мурда көтөрдүм эле жогорку кеңештин жыйынында дагы. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн укук коргоо органдарын, же болбосо күч органдарын тейлеген вице-премьер-министр Евразиялык экономикалык биримдикти кантип тейлейт, бул экономика менен иштейби же чек ара маселеси менен же коомдук тартип коргоо органдары менен иштейби депчи. Ошондо да жыйынтык жакшы болбой атат, биз көп позицияларыбызды алдырып коюп атабыз деген да мен ойду айттым эле да. Мына бүгүн ошондо өкмөт башчы өзү жарыя кылды, ушул өкмөттөгү экономика тармагын, экономика маселелерин тейлеген вице-премьер-министр эми Евразиялык экономикалык биримдик менен жумуш алып барат. Менимче бул туура чечим болду деп айтат элем да. Эми максаттуу бир тармактуу мындай жумуш алып барса болот. Экономика маселелери менен Евразиялык экономикалык союздун бизде көп мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана албай атабыз, ошону пайдаланышыбыз керек деген ойду айтып кетет элем да. Анан талапкердин өзү боюнча мен талапкерди да билем, өкмөттө иштегенде дагы иштешип калганбыз. Ошол өкмөттүн аппаратында, президент аппаратынын администрациясында иштеп, азыр акыркы мезгилде Айыл банкта иштеген, анан Орус-Кыргыз фондунда иштеп, мындай менимче бир топ тажрыйба алып калдык го дейм. Негизгиси ошол Евразиялык экономикалык биримдиктеги мамлекеттер менен да, мына Орус-Кыргыз фондунун иштеп атат бир тажрыйбасы болуп калды деген менде ишенич бар да. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ЕАЭстин мүмкүнчүлүгүн Кыргызстанда көбүрөөк мындай экономиканы көтөргөнгө салым кошот деген оюм бар.